Сооратуучу Кудай. 2 январь. Жашоо сюрприздерге толгон. Эртең бизди эмне күтүп турганын билбейбиз. 5 мүнөттөн кийин эмне болуп кетет биле албайбыз. Ошондой биз күтпөй турган нерселер башыбызга келип калганда биз кандайбыз? Ушундай болуп калганына күнөөлүү адамды издей баштайбызбы? Саясатты, эл башкаруучуларды, экономиканы же дагы башка нерселерди күнөөлөп баштаган жокпузбу? Мен күтпөгөн нерселер башыма келип калганда канчалык деңгээлде өзүмдүн сезимдериме өзүм кожоюн болуп, жакындарымды да беймаза кылып жибербей, тынчтыкты сактай алам. Кудайдын образында жаратылган биз өз сезимдерибизге, чечимдерибизге ээ боло алабыз. Ар бир кыйынчылык, ар бир сыноодон күчтүүрөөк, кайраттуураак болуп чыксак экен. Анткени анын баары бизге жакшылык үчүн берилет. Жазууда жазылган: Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга баардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз.